Бул долбоорду башташ үчүн ошо 23-жылы Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ортосунда биргелешкен буйрук кабыл алынган. Бул буйруктун алкагында 3 областта 4 айыл өкмөт жана 1 шаарды пилот катары тандап алып, бул шаардагы жаштарды 15 жаштан 35 жашка чейинки аз камсыз болгон жакыр үй бүлөдөгү жаштарды эмгек рыногуна интеграциялоо үчүн долбоор башталган. Ушул аймактарда 200 жаштарды биз эмгек рыногуна интеграциялоого жетише алдык. Эмгек рыногуна талап болгон кесиптерге окуттук, кыска мөөнөттүү курстарга. Ошондой эле азыркы учурдагы эмгек рыногунун талабынын бири болуп, бул жарандарга кандайдыр бир кесиптин ээси болуу гана эмес, бул жашоо көндүмдөрү. Мындайча айтканда, мындай мягкие навыки деп кетебиз. Ошол жашоо көндүмдөрү боюнча дагы көптөгөн тренингдер өткөзүлдү. Данный проект был направлен на трудоустройство молодежи. Такие проекты необходимы для того, чтобы помогать молодым людям трудоустроиться и, что более даже важно для развития экономического сектора Кыргызстана, это самозанятость. То есть молодежь не просто приобретает навыки трудоустройства, она также приобретает навыки предпринимательства. И такой подход, он наиболее эффективен, как доказала уже наша практика, поскольку это не первый проект, связанный с предпринимательством для уязвимых слоев населения. Эти люди получают определенные социальные услуги, как то психологическая поддержка, выведение из состояния кризиса психологического, опять же, да, возможность поверить в себя, в свои силы. И потом уже экономическое усиление посредством обучения различным навыкам, обучению предпринимательству и выдача мини-грантов доказала свою эффективность. Потом они открывают какие-то средние и малые бизнесы и платят налоги, создают рабочие места. 23-жылы мен ушундай жашоо состоянием аябай оор болчу да. Проекттен мен өзүмдүн ким экенимди сезе алдым да. Мен буга чейин өзүм ким экенимди унутуп калган экенмин да. Проектте мен өзүм ким экенин, мен Айзадамын, мен колумдан көп нерсе келе турган, позитивный жашоону сүйгөн Айзада болчумун деп өзүмө келе баштадым. Жана күнүмдүк турмуштун оор немесин көтөрүп алып, жүгүн көтөрүп алып, башы ийилип, эч жакты карабай мынтип жашап келе берет экенбиз да. Көрсө монтип дүйнөнү сүйүп, монтип кучактап, немени кенен ачтыр жашап болот экен да. Ошо мен аябай кубанычтамын ошентип өзгөргөнүмөчү. Биз жашаган аймакта көптөгөн балдардын билим деңгээли начар да. Ошол нерсени көтөрсөм, мен мамлекетке дагы, элдерге дагы кандайдыр бир салым кошо алат экенмин да. 2005-жылдан бери Булгардан сувенирлер жасап аябай жакшы иштеп келгенбиз. Анан ковид убагында бизде банкротство болгон. Ошол убакта менде семейныйда кризис башталган. Жашоо көндүмдөрүнөн бизден көптөгөн жакшы сабактарды өттүк. Ошонун жардамы менен Акылман президенттик лицейине өзүм резюмемди тапшырдым. Мен конкурстан өтүп кеттим жана президенттик лицейде жумушка кирип, азыркы убакытка чейин иштеп жатам. Мен ошол жумушка киришим үчүн психологдун жардамы да мага аябай керек болду. Өзүмө болгон ишенимдүү өзүмдү алып жүрдүм. Жана күндүн желесин тартып, максаттар жазганда мен ошол жазылган. Кудайга шүгүр, азыр ошол максаттардын баары иш жүзүндө, менин жашоомдо бар. Мен өзүм мектепте кичинекейимден окуган жокмун. Ошондон мен өзүмдү как бы эчтеке колумдан келбейт деп эле жүрө бергем да, үйдө эле отуруп, эчтеке жасабай, анан ушу үй оокат менен эле алек болуп жүргөм. Психологический жактан деле аябай мындай депрессия болуп, катуу ооруп жүргөмүн. Бир кийинки сабактардан психологду көрүп калып, ичимдеги баарын эмелеримди айтып, психолог менен сүйлөшүп, өзүм ичимдеги муунумду, ошо эмелеримди, депрессиямды чыгарып, айтып берип, ал мага ушундай кылсаң жакшы болосуң деп, мен өзүмдү колго алып, өзүм иштеп, өзүмдү мындай өнүктүрүү максатында жашооду өзүм үйүмдөгү турмушумдагы жашоо деле өзгөрүп баштады да.
мен не то чтобы депрессиядан чыккандан дагы мен өзүмдү уверенный аял сезип, анан үйдөгү оокатыма деле жетишип атам. Азыр, например, эртең менен келип саат 3-4кө чейин жумуштарымды бат-баттан бүтүрүп коюп, үйгө барып үйдүн оокатына деле жетишип атам. Үйдө отурган айымдарды депрессияга түшүп, колунан эчтеке келбейт деп эле отура бербей, көрсө биз деле чыгып, изденип иштесек көп нерсеге жетишет экенбиз. Мен азыр депрессияга түшпөйм, мен только алга кетем, только алдыга жүрөм и все, артка жол жок. Тааныш кызым ушундай долбоор болуп атат, окуп көрбөйсүзбү, грант берет экен, сизге жардам болот болуш керек деп ушинтип айтты да. Анан ал жактан эме кылышты да, көп жакшы нерселерди үйрөтүштү да. Финансылык сабаттуулук мага аябай жаккан ошол болду. Акчаны кантип бөлүштүрүш керек, эмне кылыш керек, ошолор. Андан кийин уже чоң нерселерди ойлонуп баштадым. Цех ачса болот турбайбы, чоңойсо болот турбайбы деп. Биз жаңы баштаганда колго жасачубуз да, баарын колго кесип, колго жайып. Азыр болсо гранттын эсебинен утуп алган честа эмесим бар, ошого камыр жуурам да, анан честа раскаткага жаябыз. Абдан жеңилдик болот экен. Буюрса дагы келечекте мындан да чоңойгонго максаттарыбыз бар.